Karşıda kırmızı eli öse versin, oylagan orundalsın oylarınız. Казак элинин жазма адабиятынын негиз салуучусу, атактуу акын, даанышман ойчул Абай Кунанбаевдин туулган күнүнүн 175 жылдыгын өткөрүү былтыр жаз айларында Ош шаарында эл аралык Түрксой уюму тарабынан демилгеленген. Анда 2020 жылдын Ноорuz майрамынан тартып, 2021 жылдын Ноорuz майрамына чейин түрк тилдүү элдер арасында Абай жылы жарыяланган. Бишкекте өткөн жыйынтыктоочу жыйынды республиканын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачты. Мына бүгүн Кыргыз мамлекетинде жалпы улуттар адабиятына орток болгон улуу акын Абай Кунанбаевдин 175 жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Биздин элибиз канатташ казак калкы менен, канатташ түрк элдери менен алмаштактан достук мамиледе болуп келген. Анын ичинде Казакстандын акындары, жазуучулары биздин эл үчүн бир үй бүлөдөй болуп, ар бир үй бүлөнүн бир мүчөсүндөй болуп калган. Ал эми президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов окуп берди. Салтанаттуу жыйынга Өзбекстандын маданият министринин орун басары жана Казакстандын маданият министри, түрк тилдүү элдердин өнөрпөздөрү, Түрксой эл аралык уюмунун өкүлдөрү катышты. Абай үйрөткөн тагылым менен көксеген мураттарды шын кастерлей билгендигибиздин, әдилет пен абзалдык устазы алдындагы перзенттик карызымызды терең түшүнүп, өтөй алганыбызды бирден бир белгиси. Нурсултан Абишұлы Назарбаевдин бул оймактай ойы хаким Абай мурасымен танышкан әр азаматтын пикиринен үндешери анык. Эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйшөн Касейинов Абай Кунанбаевдин жылы түрк тилдүү элдер арасында эле эмес, Европа өлкөлөрүндө да белгиленгенин, Абай Кунанбаевдин казак элинин жалпы эле адамзаттын турмушундагы ордуна токтолду. Абай атабызды биринчи кезинде улуу акын, орошон ойчул жана асылкөй алар күчүлөп тагынганыбыз туура. Абайдын ушул күч бийиктиги түбөлүктүү бийиктик. Түрксой 2020 жылда түрк дүйнөсүндө Абай жылы деп жарыялаганын жакшы билесиздер. Даңазалуу акын Абай Кунанбаевдин азан чакырып койгон аты Ибрагим болгон. Анын энеси Зере озекелдик чыгармачылыкты, жомокторду мыкты билген, акылы тунук, зирек жан эле. Абай бүтүндөй казак элине таанымал айтылуу Кунанбай байдын баласы. Абай да атасынын жолун жолдоп, адегенде эл башкарып, бий болуп иштейт. Бирок бийликтен да, байлыктан да баш тартып, 40 жашынан баштап колуна калем алып, ыр чыгарма жаза баштайт. Өткөндө президент Садыр Нуркожоевдин Казакстанга болгон визитинин алкагында да ушул маселелер талкууланып, биздин кыргыз коомчулугундагы ушуну кош колдоп, ушул иш-чараны өткөрүп жатканыбыз ушуга байланыштуу. Мындай кылымда кайталангыс заркылдар дегеле түрк дүйнөсүндө өтө сейрек кездешет. Абай Кунанбаевдин ырларын кыргызчага которуу иши өткөн кылымдын 30-жылдарында эле колго алынган. Бирок көп өтпөй согуш чыгып кетип, акындын ырлары алгач ирет 1954-жылы акын Жомарт Бөкөнбаевдин котормосунда жарык көргөн. Жыйындын соңунда түрк тилдүү элдердин өнөр чеберлери концерт тартуулашты. Өмүрбек Тилебаев, Асылбек Курманалиев, СТВ.